Эми моя милицияда бережет дейчи. Эгерде мыйзамдуу болсо, башка болсо, ошол милиция ар дайым баламыздын безопасность үчүн инспектор деген келип кылмыштуу боюнча айтат. Ушу балдар жаш балдар соттолуп кетпесин депчи. Айтат. Формачан жүргөнү мектепте өзү профилактика алчу. Себеби формачан жаш милиция эмне келди ал? Мен ойлогон керек жок да. Узун алдын алайын, ушу балдарга мыйзам түшүндүрөйүн, кылмыштуу албайын деп келип атат. Ким кандай түшүнөт анычы? Ошого тарбия только үйдөн башталат. Үйдөн башталат. Балдар мектепте только сабак, билим алган керек да. Билим алган. Билим алган керек. Анан сенин мектебиң, бул чекеликтин мектеби, бул жошуктун мектеби деген алдын болуп кетпейт. Бул мамлекеттин мектеби үчүн. Надо будет мамлекет кылып берген. Мугалимдер билимий образование берип атат. Булар тарбия караганда да билимди бериш керек. Бул ар кимдин өзүнүн функциясы обязанности туруп. Эми мен иштебейт деп айтпайм. Просто мугалимдер иштеп аракет кыласыздарчы. Инспектор деген иштеп атат, коомчулук иштеп атат, район өкмөтү иштеп атат, баардыгы иштеп атат. Бирок могу результат калтасы көрүнөсүздөр. Каждый мына 2000-жылы 20-жылда 3 факт болуп атты. Мына окууулар мына эмне болду? Аксамат менен Таштөбө ортосунда болду. Ага чейин Чилкекте болгон, Жошук ортосунда стадиондо болгон жерлери барчы. Эми кичинекей дагы страшный инцидент болду. Бул инциденттен бирөө каза болуп калса, ошо балдар эртеңки оңой эле сатап билдирчи. Мен ошо жерде айттым милиция кандачы. Хорошо, герой болдаган мен деп мойнума алып, эч ким албайт. Эч ким алган жок. Мына кылды, бул кылды деген вопроста мен билбейм дейчи. Эми түштүк каттырып, тергөө болгон жатат, тактап туруп, күнөөсүз балдарды жазага тартып, коомчулук алдында баардык жүзү жаап коюш керек. Справедливо тергөө болгон бул боюнча кечээ биз националдык органга кеңешкенбиз. Кимдин ар бир адам күнөөсүн баягы бес сакырап мактап чогулган кезде. Мыйзам өкүлдөрү барган. Ошону айткан себеби бул инцидент аягында айтпайм. Ответственностьчы. Көп адамдар юрист эмес, көп адамдар баягы юрист бар. Бул инциденттен бир адамды канча убакытта каза болбойт да. Бир адам случайно бир ударга каза болуп калышы мүмкүн. Мына Кыргызстан боюнча 2020-жылда 8 өспүрүм каза болду. 8 өспүрүм. Бул нарында таласта чүйдө кызылкада болуп туруп, 8 өспүрүм каза болду. 16 жаш тирек өспүрүм баягы ошого замешанный. Ошого баягы шектүү балдар бардык мүнөтүн алып камап кетишти. Мен силерге жана айттым, алардын местосы түрмө эмес, алардын местосы мектеп. Алар билим алыш керек да, бирок алардын эртеңки психологиясы түрмөдөн кийин жаш өзгөрөтчү. Ошон үчүн балдарды биз айтат да, мамлекеттин эсептейчи. Өспүрүм бала до достижения возраста мамлекеттин да баласы, сиздин да балаңыз эсептейчи. Ошон үчүн бир өспүрүм бала тагдыры бул сыйлы даже президент ойлонуп турчу. Билесиздерби? Азыркы күндө баягы зордуктан болуп, үйдөн болуп барчы. Суицид деген, утасына деген көңүл маселелерчи. Ушунун баардыгы ошо камтылып кетчи. Себеби алардын биз көзөмөл кылмасак, мыйзам өкүлдөрү, сиздер, биз ал балдарды уже кадыр алып чалат. Биздин коом ранесудимыйлар коет ответственность. Образованныйларыбыз ранесудимыйлар коет тарабында. Ошол эле коомдо ошол айда жүрүшөт коомдуу болуп да бизге. Биздин балдар үчүн. Ошон үчүн сиздер мектепте билим алып, үйдөн тарбия беришиңиз керек. Например, күчтө уруш болду, жөнөкөй жарандары бар, ажатып кеткен. Аны айтпасак, эртеңки балдар билбейт да. Мен бир эле урсам, эртеңки буга встреча берет, же милиция келет, тосмаңызды алабыз, тергөө амалдары кыскарат, анда кимдин өтүрөп элек. Аны билбей койбойт. Ал может каза болуп калышы мүмкүн бир адам үчүн. Ал бала случайно түрмөгө кирип кетиши мүмкүн алчы. Ошон үчүн балдардын милдетин биз ар дайым айтышыбыз керекчи. Көзөмөлдөш керек, мүмкүн үчүн. Даже сен мен кеп учурда мына кече залда көрдүм да балдарыңыздан мен келдичи. Өбүрүсүнө туруп, жетжерде 8 канча сом, канча десем билбейт керек. Көрдүңүзбү? Жетжерде 8 билбейт, сел 10 класс. Сен 10 класс. Смартфонду, телефон жакшы билет, мондай телефонду. Ошол жерде кармасам, баардыгы мына кече Аксаматта кармадык 15 телефон. Көрдүң, баардыгы 10 миңден жогору телефондар. Ата-энесиде 1000 сомдук телефон жүргүзөбүз. Мына бунун пайдасы да. Булар никогда баягы интернеттен полезный, мындай позитив жакты албайттарчы. Только негатив.
түшүнүп кетиш керек бул. Не кайтат, не отат депчи. Аны берип ойлоп жүрүп, бул адамды канчалык баягы немесин устатта балдардынчы. Азыр баягы даже наша чеккен кризис балдар бар, токсикомандар барчы. Мына быйылкы жылда эң башкы фактысы 10 факты урлоо фактысы салынат. Эң арзаны 10 000 сом балаларда, 80 000 сомго чейинчи. Андан 9 бала каза болду. Баягы немеде, утакенеденчи. Суицид болду, кызалагачы болду. Анан бүт болгон кызга баягы түшкөнөдө жакшы болдучу. А булар азыртан кылмышка тартылса эртең алган кандай болот дегенчи. Бизге милиция калгандан кийин бул эртең тергөө таргандан кийин дагы баягы күнтүнүштүн статья барчы. Ошону койгондон кийин бул бала кийин мектеп бүткөндөн кийин органга кириши мүмкүн да. Же туугандары органга кирсе, бүт близкий родственниктер текшерилет да. Бул компьютеризация барлыгы база данныйдан чыгат. Фаланчы жылы фаланчы статьямен бул баягы уголовный жоопкерчиликке тартылган экен деп туруп чыгат да. Ошон үчүн мен мына милиция кызматкери милицияда 16 жыл иштеп дагы мыйзамды көрүп туруп, ойлоп туруп, милициянын баягы кылмыш жасоо гарантиясында себеби мыйзамды билебиз. Жаш балдар билбейт да эмнеге тартылышынчы. Бир урсам анан жарашып кетебиз деп ойлойт да. Бирок кээде жараша албай калат. Ошентип, мына Токиодо инцидент боюнча баягы барайнамакан үчүн пул бергенде ошондой айтканда баласы экөөнө калгандан кийин булар мен баягы айтып калдым, кимин лидерсин, кимин мойнуна алсаң эч ким болбой деп атпаймынбы? Ошол таналгандан кийин жабылып барып киргизгенде бала айтып атканда атасыга апасына ал жерде дагы 5 бала бар депчи. Көрдүңөр, бирөө мойнуна кетпейт. Ошолор бартан 7 балага уголовный козголтуруп, аларга эң базы 3 жыл берди, көңүл 3 жыл. Көрдүңөрбү? 2 миллион сом берет сага деп дагы жок. Ага тийгире жок. Мыйзамда кандай жазылган болсо, ошондой жазасын алсын деп атат да. Көрдүңөрбү? Мен силерге муну эмнеге айттым? Бүт кылмыштын баягы концепциясын айткам, аягын. Эч кимди баласы милицияга түшпөсүнчү. Ушундай бизде милиция дегенде кемдердин үчүлүгү башка болушу мүмкүн. Ол ошол күнү биз келген күнү жумуш тынч болсун. Эч ким кайда боласың деген тынчболсун деп болобузчу. Бизде неге жок аны? Тергөө амалдарында баш тартып түшүнүп калгандан көрө сабак отурган жакшы да. Бирок биздин жумушубуз экен. Биз мамлекеттен зарплата алабыз. Жакшы жаман бизге зарплата алып берди, биз өзүбүз жумуш тапабыз. Иштеп атабыз, күнү жүрүп атабыз. Инспекторден тезирээк көрүшүп экен. Бизге балдарга жолугушат. Сиз көңүлүү маселе боюнча идеяңга бүт маселени коюш керек да. Мына булар тартуу начар. Бул туру жолу баштайбыз. Анан олоо турган болсо, каттоо болуш керек. Ата-энеси бизде иштеген болсо, бизде критерий бар. Ким госструктурада иштегендер болсо, например, айлыктан баштап, мектепте иштейби, мортсофтта иштейби, налогда иштейби, милицияда иштейби, кимди баласы силерге көрүп калган болсо, биз письменный баягы уяткаруу бараганы беребиз да. Ишканаларга беребиз. Даже анын моралдык жок ошол жерде иштегендер. Ал биринчи баласын тарбияласын, анан кийин ошол жерде иштесин деген жерибиз бар. Ушундай эле критерий ата-эне болот да. Айыл башчы сунуш кылып туруп, айылга көтөрүп уш маселени. Айлык коюш керек. Ким постоянно көчөт. Ким баласы постоянно баягы зашинчик жумушту баштайчы. Ошентип мындай анализ керек да. Учет жүргүзүш керек. Эми мына факттар боюнча мектептин маселеси боюнча Ташкент тапшыруу жакшы да, туурабы? Учетто бар. Учетто барбы? Бизде калган учетто барбы? Учетто канча болгондо? Учетто 10 эле болот. Бул кадимки учурунда болгондагы ички учетто аслында жок, азыр мына факты боюнча эме кылабыз деп ойлойм. Дело кылат го. Ар бир учеттин жаапты биз каттап алып туруп, кактыра киргизесизби? Районга коесуң. Каждый жума ответственность сен алдына барат. Сен алып күтпө. Сен колго барма, сен психолог түшүнчү. Келесиң, атнете кыласың, үйүн дегенечи. Балам жакшы жүрөт деп түшүнүп жазып берет сага. Эч кандай проблема жасабайт. Сен каттап рексиз турасың, саатын алып койсоң, ошондо өзү барат. Чыгарбай турган болсоң, Россия кеткен болсо, Россияга жибересиң. Балам Россия кетип калды деген болсо, письмону жазасың дагы. Москвадагы адресин алып берсең, аяктан биздин өзү мындай соглашение бар да. Россиянын учетко инспектору барып туруп, жашаган жерде каттоо алат. Каттоо ал дегенин уже ого кыйын болот, Москвада жүрүш. Анын срочно департ бар.
или bir çalan көреді да. Ушундай бір ситуация бар. Аны біз енді каждый алдында жасай берсек, милицияның жолына түсіп қалып кеткенбілерші. Біздің жұмыс ушундай. Милицияның мыйзам чегин иштеп турган болсо, көп адам жок тартып кетет да. Енді кызган баарда тег жөнөкөй жаш балдар буну келечегинде таштап кетпайбы, неме коюп, баягы тоскоолдук коюп деп айтасың, бирок ушунда да баягы өзүнө келбей жатат. Экинчи сыймык дедиңиз сен баягылардын? Тапкан боюнча? Мына. Аны ким урганын куттаганбы? А? Ал жерде Хорошо. Урсак, кече эч ким албайт дедим да. Муну албайт, баягы болду. Эми мындай